Кыздарым менин бактым. Үй бүлө ар бир инсан үчүн дүйнөдөгү баардык баалуулуктардан бийик турат деп ойлойм. Биз ошол баалуу чакан мамлекетибизди түптөгөнүбүзгө быйыл буйруса 11 жылдын жүзү болот. Ушул аралыкта Кудайдын буйругу менен 4 кыздын ата-энеси болдук. Кыздарымдын улуусу, сулуусу, акылдуусу Назигим, ачык мүнөз, шайыр, берешен, боорукер Алиманым, аруу таза, ачык мүнөз Аружаным, Эркетайы, балдай таттуу Балнурумду бизге берген Аллахыма 1000 мертебе шүгүр айтам. Бул кыздарыбыздын билимдүү, акылы зирек, зээндүү болушун каалайбыз. Ал үчүн билим алуу канчалык керек экенин, билим менен гана адам дүйнөнү багынта ала турганын айтып келебиз. Улуу тун кызыбыз Назик акылдуу, атына заты жарашкан назик кыз болду. Кичинесинен эле китеп окуганга, сүрөт тартканга кызыгып, бош убактыларында китеп окуйт. Эң жакшы көргөн сабактары математика, орус тили, сүрөт сабактары. Мектептин китепканасынан Мерсика уюму тарабынан берилген китептерди байма-бай алып окуп, китептеги окуяларды мага айтып берип, талкуулаганды жакшы көрөт. Кызыма азыркы илим менен техниканын өнүгүүсү, жасалма интеллектилердин пайда болушу китеп окуганга таасирин тийгизбесин түшүндүрүп келем. Себеби китеп бул чырак. Аны окуган адам эч качан караңгы жолдо калбайт деп көп айтабыз. Билимдүү, мүнөзү жакшы, ак ниет адамдар гана кең келечекке, ийгиликке жетерин түшүндүрөм. Уул кыздарыбыз акыл эстүү, ыймандуу, ата-эне бир туугандарына мээримдүү, ийгиликтүү болсо, ата-эне үчүн эң чоң бакыт тура.